Assalamu алейкум достор. Азыр дүйнөдө бар болгон бардык компанияларды жалпылап эки группага бөлөлү. Ошонун биринчи группасына ошол компаниялардын дээрлик 99% кирет. Экинчи группада 1% кылат. Ошол 99% биринчи группада компаниялар кантип иштейт? Алар бир товар чыгарат же бир кызмат чыгарат. Бирок алардын товары, кызматы ошол учурга чейин, ага чейин бар болгон товарлардан, базарда болгон товарлардан дээрлик айырмаланбайт. Бир аз жакшыраак болушу мүмкүн, бир аз начар болушу мүмкүн. Бирок алар ошонун маркетингине, рекламасынын үстүндө өтө катуу иштешет. Белгилүү күчтүү специалисттер менен, ошол реклама агентстволор менен барып отуруп, өтө күчтүү ролик тартканга аракет кылышат, сүрөттөрдү тартып, рекламаларды анан биздин кайра телеканалдар, интернет, газета жана башка аркылуу биздин мээбизге ошону куйганга аракет кылат. Кайра бизге көрсөтө берсе, биз аны реклама экендигин билип туруп, ошол бизге көрүнүп турган, кайра көрүнгөн товарды биз бизге көрүнбөгөнгө караганда көбүрөөк алат экенбиз да. Ошентип анан мына супермаркеттерде турган же магазиндерде болгон көпчүлүк нерселер биздин жашообузга ошентип келет. Булар могул 99%. Бирок экинчи группада компаниялар кантип иштейт? Алар баштан эле бир нерсени чыгарып атканда, мынтип жөн эле бир катардагы бир нерсе чыгарганга аракет кылышпайт да. Баштан бир алардын чыгуу жолу башкача. Алар мен бир нерсе чыгарам, ушул нерсе адамдарга чындап өтө катуу кызыктуу болот. Алардын жашоосунда бир өзгөрүү кылат деп ошондой жол менен, ошондой ойлор менен чыгышат. Буга эң жакшы мисал азыр iPhone ошондой болгон. iPhone азыр мындай көнүмүш эле бир буюмга айланып калды, бирок биринчи чыккан учурда мен билем, бул iPhone'га чейин толгон токой базарда кнопочный телефондор бар эле. Бар бири-бирине окшош эле. Ушунчалык кичинекей кнопкалары бар эле. Колу бир аз чоңураак адамдар аны колдоно албайт эле. Бирок ошентип бири-бири менен ойноп, бир компания бир телефон чыгарат, дагы бирөө бир нерсе чыгарат, окшош эле бир телефондорду чыгара беришет эле. Анан ким көбүрөөк реклама кылса, ким бир аз өзгөчөлөнсө, ошол көбүрөөк сатат эле. Анан эң маанилүүсү алар биз эми бул базар биздики деп ойлошот эле да. Биз эми мындай жыргап жүрүшөт эле да. Күтүүсүз бир нерсе болуп кетишин даже элестеткен эмес окшойт да аларчы. Анан ошондо 2006-жылы Стив Джобс iPhone деген телефон чыгарды. Сахнага чыгып мына мондай бир телефон кылдык. Бул телефондо мынтип SMS жөнөтөсүңөр, мынтип звонок кыласыңар, мынтип интернетке киресиңер дегенде элдин баары оозу ачылып калды. Себеби кнопочный телефонго көнүп калган элек. А бул толугу менен башкача бир нерсе болуп чыкты да. iPhone'дун бир дагы рекламасы болгон жок. Телеканалдарда эч бир жерде рекламасы болгон жок. Бирок ошол презентация өзү жетти. Эртеси күнү бүт дүйнө ошол iPhone'ду сүйлөштү. Элдин баары бири-бирине iPhone'ду реклама кылды. Анан бул компаниялар, могул кнопочный компаниялар кыска убакыттан кийин базардан жок болуп кетишти. Ошол Motorola деген компания, LG, Nokia дегендер азыр бар болсо дагы эч ким албайт аларды. Бирок ошол учурда базар ошолордук эле. Бир телефон келди дагы баарын шыпырып жок кылып салды. Анын аркасынан Samsung окшогон тез арада ушул iPhone'го окшош телефонду чыгарып калган ким эртерээк кыймылдап жетишип калса, ошолор азыр базарга кирип алышты. Азыр Америкада Cybertruck деген бир машина пайда болду. Элдин бардыгы ошол көчөдө көрүп калса, ошол машинени видеого тартып бири-бирине жөнөтүп. Бул машина андай бир революция жараткан жок, бирок бул машина эң азыркы учурдагы элдин ушунчалык катуу көңүлүн өзүнө бура билди да, кызыктыра билди. 2 жыл мурда Илон Маск сахнада мондай, мына мен мондай машина чыгарам деди. Калуучулар болсо алдын ала заказ берсеңер болот деп. Билишимче кыска эле убакыттын, бир канча күндүн ичинде ошо алдын ала заказ тизмеси толуп калган да. Азыр ошол машиналар чыгарылып атат, ошол заказ кылган адамдарга берилип атат. Бул машина эмне кылды? Бул машина адамдарда, чоңдордо ошондой катуу бир кызыгуу пайда кылды. Бул дагы өтө бир өзүнчө бир өнөр да. Мисалы, жаш балдар мондай оюнчук алгысы келгенде ата-энесине барып ыйлайт, "Могул машинени мага алып бер" деп. "Могул оюнчукту алып бер" депчи. Ал оюнчукту алгандан кийин жаш баланын сүйүнгөнүн билесиңер, э? Чоңдор деле белгилүү нерсени ошончолук катуу каалайт да. Оюнчуктай кылып алгысы келет. Жаш бала оюнчукту алгысы келгендей болуп алгысы келет. Алгандан кийин андан дагы бетер сүйүнөт. Ким ошондой сезимдерди ойгото билсе, ошондой кызыгууну ойгото билсе, ошол жеңип кетет. Мен буларды эмне үчүн айтып атам? Силер дагы эгер бизнес кылам десеңер, бир бизнес кылыш керек, келечекте бир бизнес кылам десеңер, ошол биринчи 1%ке карагыла. Бул 99%ке карабагыла.
аргаңар жок болсо мындай кылсаңар деле болот. Эми бирок эгер жөндөмүңөр бар болсо, талантыңар бар болсо, могул 1% эң кызык да, 1%. Анын үчүн азырттан ошол жолго түшүш керек. Азырттан өзүңөрдү бул компанияларды жасагандар, бул компанияда ошол товарларды жасаган адамдар дагы ошондой да, өзгөчө адамдар, өзгөчө ойлоно билген адамдар, башкача көз карашы болгон адамдар. Силер биринчиден өзүңөрдү ошого чейин жеткизишиңер керек. Адам катары ошол деңгээлге жетишиңер керек. Азырттан баштасаңар, мисалы азыр мектепте окуйсуңар, канча жаш болсоңор, бара бир канча жылдын ичинде ошондой силердин дагы башкача жашоодогу бизнеске, жашоодогу любой эле ситуацияга силердин көз карашыңар такыр башкача болот. Силердин сөзүңөр башкача болот, жүрүш турушуңар башкача болот, бир ишти кылышыңар башкача болот. Анын үчүн азырттан өзүңөрдү ошо башкача кылып өнүктүрүп башташыңар керек. Кыргызстандан дагы мисал берсек, мисалы Куликовский ушу Кыргызстандын деңгээлинде ошондой иштеп атат. Алар революция жараткан жок, андай бирок жасаган жумушун баягы жөн эле бир торт чыгаралдагы реклама кылып, анан бизнес кылалы, акча табалы деген максатта кылбай атат да, андай жол менен кылбай атат. Ушунчалык сонун таза, анан даамдуу, ишеничтүү тортторду чыгарып атат. Анан эл аларга ишенип, Куликовский деп баары торт алганда элдин баарынын оюна азыр Куликовский кирет. Эгер силер дагы ошондой ой менен бир бизнес баштасаңар, же өзүңөрдү ошол деңгээлге жеткизсеңер, келечекте мен ишенем Кыргызстандан дагы ушундай бизди сыймыктандырган, дүйнөнүн оозун ачкан, Кыргызстандан чыккан бизнестер жана ошондой бир ишкерлер чыкса кана. Ошондой үмүт менен бүгүнкү чыгарылышты бүтүрөлү. Орозо кармаган болсоңор, орозоңор кабыл болсун достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча.